Салам, урматтуу кесиптеш. Бүгүн сиздер менен болуп көрбөгөндөй жаңы багыттагы программа менен үйрөнөбүз. Эгерде сиз айрыкча башталгыч класстын мугалими болсоңуз, анда экранга жакыныраак келип, бул программалар менен таанышабыз. Бүгүнкү программабыз биздин орустар иштеп чыккан Чики-пуки программасы менен таанышмакчыбыз. Аты айтып тургандай, бул ушул начальный класстарга багытталган программа, но чоң класстардагы колдонсоңуздар болот. Мүмкүнчүлүктөрүн сиздер менен дагы бөлүшөбүз. Ал үчүн Google'га киребиз. Google'га кирип, сиздер бул жактан Google'дан Чики-пуки деп издесеңиздер, ушундай болгон Чики-пуки деген сары генератор чыгат. Мынакей могуга киребиз. Chikipuki.com дегенге киребиз. Генератор дегенди басабыз. И бул жакта мынакей видеосу бар. Ушуну көрүп алсаңыздар болот. Но бул жакта караңыздар. Привет, я Чики-пуки деп турат. Бул жактан логика, математика, письмо, сортировка, сравнивание, лабиранттар, математикалык эсептер бар. Мисалы үчүн сиз бул жактан эмне кыла аласыз? Эң биринчи бул жактан регистрация жасайбыз. Зарегистрироваться деген ылдый түшүп, регистрация жасап алалы. Эң биринчи ушул керек бизге. Бул жактан мисалы үчүн атыбызды жазабыз. Нурлан Эмиров. Бул жака аккаунтуңуздарды жазасыздар и пароль жазасыздар. Унутуп калбагандай пароль. Регистрацияны басып, сохранить этип коебуз. И караңыз, ушул электрондук адреске бизге электрондук почтабызга бул жактан почтага сөз жиберип атат. Буну биз активировать этип коюшубуз керек. Мынакей караңыз. Күүз визардтан кечиресиз. Ушул аккаунтубузга 140 деген мынакей могу 140 эме дегенге мен 140 турам. Мынакей ошол эмеге келсек, бизде азыр обновление кылып коелу. Бул жактан азыр маалымат келет да. Эми бул биздин бөлүгүбүз успешно регистрация болду. Эми вайтини басып, кийинки бөлүктөргө кирип кете бересиздер. Мынакей вайтини басып, кирип кете берсеңиздер болот. Эми сиздерде лабиранттарды түзүү бөлүктөрү бар. Чики-пукинин негизги түзүлүштөрүндө аябагандай мүмкүнчүлүктөрү көп. Регистрация жасап бүткөндөн кийин мынакей ушул жактардан кире берсеңиздер болот. Мисалы үчүн сравниваниени басып, перейти раздел дегенди бассаңыздар, биз регистрация кылбай туруп деле кирип кете беребиз. Мынакей бул жакта санаганга үйрөнүү, бул жакта обычный сравнивание, эмелерди бул жакта мисалы үчүн точкалар менен эме кылуу, чоң кичине белгилөө, булардыкын бөлүктөрү менен. Мисалы үчүн мен могу санаган боюнча мен баскым келип атат. Басасыздар үстүн бассаңыздар бул жакта мондайлар чыгат. Көрүп атасыздар иконкалар. И сравнивание дегенди чёрный иконки или цветный иконки, иконкилерди карайсыз. Математический деген бар экен. Мынакей случайный, бабочка, известно, динозавр, дракон, животные. Мен случайный деле бастым и с ответом деген бассаңыз болот. Бассаңыз дагы болот. Кереги жок десеңиз, буну өчүрүп коесуз да создавать басабыз. И открыть. Буга регистрация кылсаңыздар да болот, кылбасаңыздар да болот. Мынакей окуучуга мындай болгон, ушундай болгон ар бир окуучуга сиздер бөлүктөрдү чыгарып алсаңыздар болот. Андан кийин муну аласыздар, печатька берип алсаңыздар болот. Жок, мен компьютериме сактайт элем десеңиз, могу скачать бассаңыздар, рабочий столго сохранить этип алабыз. Мынакей азыр рабочий столду карайлы. Мынакей мен интернеттен алган нерсем бир баракка уже эмне болуп калды, сакталып калды. Эми муну менен токтолуп калбастан, сиздерде упражнениялар аябагандай көп. Мисалы үчүн дагы башканы кылып көрсөңүздөр болот. Дагы толтураан жасай бересиздер. Мисалы үчүн лабириттер. Окуучулардын нейрогимнастикада колдоно турган лабиринттерин ушундай бөлүктөр менен алсаңыздар болот.
Ылдый ичебиз. Лабиринт, мисалы үчүн кандай лабиринт керек сизге? Сложный лабиринт, коса дейт. Мынакей караңыз. Мен животный менен могуну алгым келди дедиңиз. Бастыңыз. И бул жакта размер деген жакта маленький, средний, большой. Среднийди тандайм. Случайный иконка, мисалы үчүн. Случайный иконканы бастым. Цветная иконка. Книжный или альбомный? Мен альбомныйды бастым. Добавить ответом менен кылып көрөлү. Эми создавайтты бастык. И открыть. Караңыз. Бизге альбомный вариантта эмне келди? Маймылды бананга жеткизишибиз керек. Кантип жеткизебиз? Караңыз. Бул жакта окуучу баштап атат. Мынакей могу лабиринттен, могу жерден башталып атат лабиринт. Көрүп атасызбы? Ушундан баштаган мындай келип, окуучу бананды кимге жеткизип атат? Маймылга жеткизип алып келип берип атат. Көрүп атасыздарбы? Ушул сыяктуу сиздер дагы окуучуларга лабиринттерди алып барып ойнотсоңуздар болот. Бул эле лабиринт эмес, аябагандай көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Мынакей заданияларды толтура түрү бар. Мынакей көрүп атасыздар лабиринттердин кандай түрү бар экенин. Бул жакта сиздерге көрүнүп атат. Мынакей. Вот посмотрите, мындай көбү бар. Мисалы үчүн, бизде библиотекага кирдик кайрадан. Могу чики-поки дегенди бассаңыздар, сиздерге ушундай болгон логика деген бар. Мисалы үчүн математика упражненияны басалы. Бастык. Перейти раздел дегенге бассак, бизде мынакей кошууга, көбөйтүүгө, кемитүүгө, дал келтирүүгө бардыгына арналган эсептер бар. Сиз өзүңүздүн мисалы үчүн нолевой класска бул бөлүктөрүнү алып, ушул программаны колдонсоңуздар болот. Башталгыч класстарга аябагандай жакшы бөлүк. Мындан аласыздар. Баштапкы багытындай кылып, буга чейин кандай сохранить этсек, ошондой кылып сохранить этебиз. Логиканы басып көрөлү. Логиканы бастым. Мисалы үчүн перейти раздел. Логиканы басып, перейти разделге бастым. Логикада караңыз. Мындай кылып чыгарып берип, логикаларды окуучулар менен иштесеңиздер болот. Көрүп атасыздарбы? Мисалы үчүн муну бастык. Үстүн бастым. Создать. Көрдүңүздөр, открыть. И бул жакка мынакей мен создавать этип алдым. Создавать этип алып, мындай логикалык суроолор менен иштегенге мүмкүнчүлүк алдым. Мынакей. Создавать этип ушундай көчүрүп өзүңүздөргө принтерден чыгарып алсаңыздар болот. Мисалы үчүн кийинки бөлүккө барып көрөлү. Мындай кылсаңыздар, бул жакта мынакей эсептерди чыгарууга арналган математикалык эсептер бар чики-покиде. Анан письмо. Мисалы үчүн, окуучуларга жаңы жаздырып атканда кыйналып атсаңыздар, ушуларды пайдалансаңыздар болот. Мынакей ушундай кылып жазып кел, деп колго көрсөтпөй, мисалы үчүн могуларды алып алып, школьные прописки деген лёгкая, нормальная, сложная, мисалы үчүн. Односторонний, многосторонний кылып, мисалы үчүн көрүп атасыздар. Анан кийин напишите буквы. Сиз өзүңүз жазасыз, мисалы үчүн бул жака дейсиз. Андан кийин ылдый энтерди басып, мисалы үчүн апа, ата, балык, бак, балык, бака дедик. Деп ушундай жазып кетип анан создавать этип басабыз. Азыр биздин сөзүбүздү мынакей караңыз, эмне кылып берип атат? Ушундай кылып жазып кел деп көрсөтүп берип атат. Мондай эмеси менен дагы түшүндүрүп алсаңыз болот. Открытьти басабыз, көчүрүп алабыз. Болду. Окуучуларга ушу баракты каникул убагында, каникулга кетип атканда унутуп калбаш үчүн чыгарып берсеңиздер болот үй тапшырмасы иретинде. Андан кийин сортировка, поиск дегенди басып, мисалы үчүн мынакей нейрогимнастикалык бөлүктөргө арналган бөлүктөр санаганды үйрөнүшөт, кошуп, мисалы үчүн динозаврды канчага белгиледи, мындай кылып бул жактарды кошуп, кемитип, бириктирип ойногонго аябагандай мүмкүнчүлүктөрү жогору болду. Бүгүнкү чики пуки программасы сиздерге жакты деген ойдомун, урматтуу кесиптештер. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Аябагандай сонун программа менен тааныштыңыздар. Жаккан болсо каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий калтырып, дагы кайсыл программаларды үйрөнгүңүздөр келет, комментарийге жаза кетиңиздер.